Тәжік туғандар дағы келешектегі конфронтацияға даярданып тұр деген маалымат елімізде қыжылаттыққа салып атат. Мен халқыма жұртыма қайрылғым келет. Қыжылат болбаңыздар. Өзүбүзгө бекем бололу, бирок кошунан уур тутпайлы. Балким фейктир, балки бизди чагыштырган күчтөрдүр. Бирок бир чындык бар. Өлөр эчки дейт, койчунун таягына сүйөнөт дейт. Согуштун, тирештин бир эрежеси бар, жараткандын мыйзамы бар. Ким баштаса, ким адилетсиз болсо, аяк ошонун ташынын талканы чыгат. Ошон үчүн кызылат болбоңуздар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген макал дырган кыргыздарда болсо керек. Ошончалык кечиримдүү, айкөл элбиз. Ошон үчүн кылымдардан кылымдарга жашап келатабыз. Биз тынчтыкты сүйөбүз, жараткан биз тарапта. Ошон үчүн кызылат болбоңуздар. Колдон келгендин бардыгын биз да кылабыз. Калганы жараткандан элибиз, журтубуз ынтымак болсо, мындай маселелердин көбүн чечебиз буюрса. Окоп казып, курал ташып жатышат. Депутат Тажикстан менен сүйлөшүүнү талап кылды. Жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков Тажикстан менен тынчтыкка келишүү тууралуу кол коюлган протоколдордун сакталышын көзөмөлдөөнү талап кылды. Эми муну кандай түшүнсө болот? Барыбыз көрдүк го. Тажикстан жарандык унаалары менен мечитке курал жарак алып келип, окопторду казып жатышат. Кече Баткен Лейлик райондорунан балдар келишти. Алар даярданып жатканын көрүп жатабыз. Оор техникалары алыска кеткен жок дейт. Анан мындай маалыматтарды алып жатабыз. Видеолору чыгууда деп расмий жолугушууларды өткөрүш керек да. Унчукпай отура берсек, эртең эмне болот? Өткөндө дагы эл айтып жаткандан кийин жаңжал чыккан. Тез арада сүйлөшүү жүргүзүш керек, деди Өмүрзаков. Депутат өкмөттүн бул жагдай тууралуу маалыматты төрагага же тармактык комитетке тез арада беришин сурады. Белгилей кетсек, кече УКМКнын чек ара кызматы 25 сентябрдан тарта тажик тарап ок атуучу позицияларды даярдап, чек аранын бардык периметри боюнча траншеяларды казып жатканын билдирген. Булак Спутник KG. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мына кече күндөн баштап мына маалымат каражат булактарында Баткен областында Головной деген жер бар. Ошол жерде Тажикстандын жарандары мына жарандык автоунаалар менен курал жарак ташып атат, мечиттерге деп чыгып атат. Биз эми Тажикстан мамлекети менен өткөндө протоколдор кол коюлду. Тынчтыкка келишим тууралуу боюнчачы. Анан эми буну кандай түшүнсө болот, эми кече бардыгыбыз көрдүк го. Курал жарак алып келип атышат, окопторду казып атышат. Кече мына Баткенде дейлекте мага жаш балдар келишти. Мына кабинетиме. Алар айтып атышат, биз көрүп атабыз дейт, алар дейт. Окоп казып атышат, даярданып атышат дейт. Маалымат алып атабыз. Оор техникалар алыска кеткен жок дейт. Анан эми протокол келишимдерди кол койгондон аны биз дагы жолугуш өткөрүш керек да, аларчы мындай маалымат алып атабыз, мына көрүп атат, видео тасмалар чыгып атат депчи. Анан эми унчукпай отура берсек, анда эртең эмне болот анда дагычы? Элдер, жарандар ушинтип айтып атып, мына окоп казып атат, курал жарак алып келип атат деп туруп өткөндө окуялар болушту. Ошон үчүн тез арада ушу биздин мына төраганын атына же биздин комитетке маалымат берип койсоңуздар, ушул боюнча тез арада сүйлөшүү жүргүзүш керек. Эки мамлекет тарабынан кошо мына бул кайгыл кызматы жүрүп атат ал жактанчы. Ошого карабай ушундай нерсе болуп атат. Кыргыздар азбыз деп айтпай жүргүлө. Депутат аткаминерлерге эскертүү берди. Жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков мамлекеттик кызматкерлерди Кыргызстандын калкын аз деп атабоого чакырды. Ал бүгүн президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Апытовго кайрылып, мам кызматкерлерге эскертүү берип коюшун талап кылды. Кыргыздар азбыз, 7 миллион элебиз дегенди токтотушубуз керек. Биз кубаттуу мамлекетпиз. Жазуучу Кален Сыдыкова Кытайдын архивинен казып чыккан китебинде кыргыздар убагында кандай кубаттуу болгону жазылган. Айрым мамлекеттик кызматкерлер отуруп эле кыргыздар аз сандабыз, этият болушубуз керек деген сөздөрдү айтып жатышат. Бул эмне деген сөз? Токтотушубуз керек мындайды. Азга карабай сапаттуулукка, жүрөктүүлүккө, акыл эстүүлүккө карайт. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Өзүбүз ушинтип жатсак, башкалар эмне деп ойлойт? Эртең бир жолу төбөбүзгө чыгып албайлы, деди Өмүрзаков. Мындан сырткары депутат Тажикстан чек арага жакын жерлерге оор техникаларды тартып, окоп казып жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн айтып, тынчтыкты сактоо боюнча протоколду сактоо багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырды. Булак Спутник KG.
Анан экинчиден Алмазбек Акунжанович, биз мына токтотушубуз керек. Кыргыздар биз азбыз, саныбыз аз, 7 миллион элебиз депчи. Кыргыздар кубаттуу мамлекетпиз бизчи. Мен өткөндө мына депутаттарга да айткам, мына биздин эжекебиз жазган Кален Сыдыкова деген биз жазуучу эжебиздин китеби бар кыргыздар боюнчачы. Кытай мамлекетинин архивинен алып көтөргөн кыргыздар кандай кубаттуу болгон убактысындачы. Эмне деген сөз утур эле кыргыздар биз аз санбыз, биз мына этият болушубуз керек депчи. Азга карабайт, сапаттууга карайт, жүрөктүүлүккө карайт, акыл эстүүлүккө карайт. Токтотуш керек. Бир канча мамлекет кызматкерлерден кыргыздар биз аз санбыз, биз этият болушубуз керек деген сөздөр кылып атышат. Биз суверендүү мамлекетпиз, биз өзүбүздүн жерибиз бар, биздин өзүбүздүн желегибиз бар, кыргыз деген мамлекетибиз бар, атыбыз бар. Анан өзүбүз ушинтип айтсак, анан баягы анда башкалар эмне деп ойлойт? Төбөбүзгө чыгып албайт эртең бир жолучу. Экинчиси, Алмазбек Акунжанович, мына мамлекет тарабынан баткендик жаш, мына жогорку окуу жайды бүтүргөн жаштар иш издеп ар жакта жүрүшат. Кече айтышат, биз дейт эркектер эле калдык дейт, мына баткенде дейт, мына Лейлектен балдар келишти. Жаш балдар, аялдар бардыгы кетип калды, биз эле калдык дейт ал жакта бардыгыбыз дейт. Эркек заты дейт. Ошон үчүн ошол жака көбүрөөк көңүл буруш керек. Кече да айткам мен. Ошон үчүн барыш керек министрликтер, жүрүш керек эл аралапчы. Бүгүнкү күндө биринчи маселе ушу Баткен региону болуш керек. Рахмат. Маалымат согушу күчөп атат. Күн сайын дүрбөлөңдө дагы эле. Алар даярданып атат, биз дагы даярданышыбыз керек. Ушул тарабында да кичине көңүл бөлүп койсок, ушул элди кичине паникага, ансыз деле паникадан чыга эле келди. Адам бетер паникага киргизе бербесек. Бир берип аткан маалыматты дагы, чыгып аткан маалыматты дагы талдап, ушул маалымат таркатуу тарабына да катуураак көңүл бөлүп берсек. Баткен областынын Лейлек районунун элинин атынан аманаты бар эле, ошону жеткирип коеюн. Элдер айтып атат, аскер техникаларды алып атканда сыр бойдон калтырса жакшы болот эле деп. Бүгүнкү күнү биз кооптонуп жатабыз деп. Мына кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, массалык маалымат каражаттарында да чыгып кетти. Көптөгөн окопторду казып атат деп. Ошондуктан экинчи сураныч, эл тараптан Баткен областына чогулган 300 миллион сом акча элге жумшалсын, элге курал алып берсин деген бир сунушту кетирип жатат. Ошонун боюнча дагы бир карап чыксаңыздар. Үчүнчү маселе, 500 миллиондун 250 миллионну кыйкырып атып бөлдүрдүк, Кудай буйрсачы. Калган 250 миллион эмне болот? Баткен областынын Сүлүктүү шаары бар. Сүлүктүү шаарына да акча керек. Бүгүнкү күнү көңүл бурулбай жатат бул биздин шаарыбызга. Ошондуктан калган 250 миллион сом боюнча дагы эртелетип берсеңиздер.